Assalamu alaykum. Kırgız elim. Men bir göy köçek болгон окуяда 18-inde 9 aprel 2019'du. Entişel şu uykudan algan. Şu Kırgızstan göy de bu da. Bunların da karantinde bu virüs pandemiya dep dünya yüzü күрөш болуп атпайбы? Bunlardan өкмөт өкүлдөрүнө ыйгар муктуу губернатор мэрия кайрылат элем. Көчө саат 11:30-тарда үйлөм аялымды, кызымды салып продуктка барып, продукт алып, аптекадан дары алып, кайта алып деп барат жолдон болгон окуяда. Одан Нарын областынын ОУД-сынын эшигинин алдынан bir 50 болбосо bir 40 чамада сотрудниктер турган экен. Токтодук. Документ сурады. Документтерди колуна бербестен эми контакт болбогула дегенден азыр шартка байланыштуу дистанцияны кармагыла дейт. Анан документтерди мындай көрсөтүп, айтсам сен колума бербейсиң деп, сени временно мен оформить этем. Анан сени камайм деп ушундай сөздөрдү козутуп айткандан макул да давай деп жерге эшикти ача калып сотрудниктер опузага салып сен каяка бартасың, анан нары жакка барып эмне жүрөсүң? Койгула. Продуктка бартам. Акырын эле барып эскертип койгула, барып же көчөдө жүрсөк бир жөн. Анда санда чыгып продуктка барат экенбиз. Алып киребиз да. Десем болбой камайбыз деп, макул анда камагыла деп документ алып кетти. Ошол жерде 1 саат турдук да, контакт болбогула дейт. Жагалакташып, айланчыкташат. Нар тургула деп өздөрүнүн жумуштары билбейт ажычы. Макул камайсыңар деп аны документтерди берип 1 саат турдук да, 1 саат турдун оңой камабайсыңар, анда мен кетейин, жүрө беремби? Макул продукт албасак койгула. Деп бардык, машинени сотрудник кошуп берди, алып бардык. Bir Нарын чөлкөмү Дасов деп коет. Айырмасы bir 5-6 километр айырма бар да. Ууда Нарын областына айылышта. Ушакка барды, машинени камадык. Сотрудник чыкты, алар майгай тосуп эле токтойт экен. Биз жөө келе атсак бир жолдон иним келе турабыз. Аны салып алып, анан салып алып бизди Уулуга келдик. Документ да бербейт, протокол да бербейт, кетип калалы десек. Келсек жа сотрудник Бишкектен которулуп келген деген. Ошо мен сага протокол түзөм, 5000 сом штраф төлөйсүң деп коркуткан. Ошо бардык, ошол алган да документтер. Документтерди берип протокол түзүп берип кетип бербейсиңер. Сен азыр болуптур. Тиги бала документ кетип калыптыр деп ошол жерден туруп калса эле. Ошо сотрудниктер турат. Коркутуп берди. Сен мен тааныбай окшойсуң. Бишкектен которуп келген, жерде мастер спорт начогун таанып алыптыр. СССРдын. Коркутуп эле сен аябай кыйын окшойсуң, азыр бат эле жошутам сени. Деп анан жошутам деп эле коркутуп эле ошентип киргенде макул эми угуп турсак, ким авторитеттерди айттын нарында. Сен тигини тааныйсыңбы? Бул Немонтини тааныйсыңбы? Бул Менисни тааныйсыңбы? Ошолорду мен жапкам деп кирди. Чыккан жокмун. Эмне сүйлөп атат деп ошол жерден таң калдым мен, ушундай сотрудниктер бар экен. Бул бандитпи же сотрудникпи дедим да. Бул бандиттерди ушундай жумушта иштегенине мен таң калам. Ушулардын айынан Кыргызстан ушул акыбалга келип да калды да, ушундай кадрлардын. Ушулардын айтчу сөзү. Анан начальникке киребиз дедим. Нарын областынын начальниги экен, начальник ГАИ деди, мен эле билбейт экенмин. Кирдик. Кабинетинде эле билем. Уудун алдында облгай 4-чү кабинетке кирдик, сол жакта. Көрсөк, начальник ГАИ экен, сен статьяңды билесиңби деди. Статьямды билбейм, эмне статья десем, сен 100 000 сомдук штраф бар деди. Каякта 100 000 сом байке? Мен продукт алам деген 5 000 сом бар. Койгула, токтотула десем, анда давай, муну протоколун түзүп тур, сен өзүң така түз дагы.
Чыктык, бер жакка чыгып протокол телефонун көрсөтүп баштады. Мен баланча депутат деди, жана сотрудник Саяков ЖЖ дейт. Мен бап депутат отурускан анан тигине отурускан мен рэперге айдап коет дейт, Бишкектен келген дейт. Айланайын, ушундай кадрлар бар экен, Бишкектен ушундай кадрлар жибересиңер. Бул кайсы кылымда жашап атабыз? 60-жыл дети Американын жана 60-жылдагыдай эле сезилди ошол Кеннединин убагында. Бандиттер, гангстерлер дейлечи, баягы милициясы деле, кайсы деле. Бул кандай мамлекет түшүнтүрүп отурсак, силерге ишенебизби, кимге ишенебиз? Келе жаткан алып кийинки муундар силерге чыктайбызбы? Ушундай аферист, ушундай адамдарга ким ишенет? Үмүтсүздүккө салат экен да мындай адамдарчы. Жана тосуп алып, бюрократия баш алгандар да булар. Мындай адамдар мындай кызматта 5 мүнөт эмес. Вообще турганга укугу да жок моралдык. Мындай сотрудниктериңиздерди карап коюңуздар. Бул уудуңар мындай иш менен барса чатак, мындай адамдар иштебеш керек. Мындай нерсени жөн жатып бул биз айтпасак, силер деле билбейт, элге эл билет. Ошон үчүн эки айрым болуп атат да бул милициялар менен адамдардын ортосунда эки ажырым, түшүнбөстүктөр, ишенбестиктер, жанагындай иштерди жазаштаган үчүн өздөрүнүн жумуштарын билбейт, кызмат абалынан пайдаланып жанагындай нерселер жасап, элди коркутуп, бандиттин кош, красныйын кош айтып, мен балам СМБда иштейт дейт. СМБда иштесе иштесин, элге кызматын алса иштесин. Мындай оор иштесин истеген болсо атасын көрүп баласы өсөт. Инин аганы көрүп инеси өсөт дейт. Андайлар бизге агасын айтты, мен Турганбаев, мен тайкем дейт. Тайкеси болсо тайкеси болсун. Ушундай кадрлар иштеткен бул өкмөттү Кыргызстан туңгуйукка алып барып сайгандар ушулар да. Ушундайлардын айынан өнүкпөй атабыз да. Ар бир өзүбүздөн баштасак. Мындай эле айтпаса ким кандай жеткиребиз? Кайрылбаган кишини кайрылтат экенсиңер да. Тиги жерден начальниктер деле турат, ошол жерден калыс сүйлөп кичине элге мындай карапайым элди мындай туура түшүндүрүү менен мындай кылгыла. Түшүнө эч ким деле чыккан жок, жумуш үчүн чыгып атабыз да, же болбосо эмне көчөгө ким эле чыкпа десе эле чыгып эле, ким көчөгө чыгып эле чыгып жүргөндөрдү кармашсын, пожалуйста, штрафовать этсин. Аншыбыз продуктка чыгат экен элдер, анан кармап эле ушинтип кыйнай бергендер болбойт да. Түшүндүрүү иштери жүргүзүп мына кичине. Биз деле көрүп атабыз го, оңой эмес бул. Анан бул жерден ошо уудуда жүрүп, жанагы сөздүн баарын угуп, нары бери бир күн кечке жүрдүм. Контакт болболо дейт. Бир күн кечке ошо контакты ошо жерде элдер пропуск алабыз, хода алабыз, мал кошобуз дегендер бар экен ошо уудуда. Анан пропуск ала албай жүрүшөт ошо жерде карапайым элдер. Тигиге кошо албай буга. Анан булар өздөрүнө мына мен күбө болдум. Өзүнүн таанышына пропускту жүрү деп, мен машинемди чыгарабыз деп чыгып барат. Ошол жерде бир таанышы келди машинеси менен. Азыр келет деп 1 саат анда кечке жүрдүм. 1 саат күттүр дешке 5те келди деген. 5те барсам 6да чыкты дагы. Жүрү деп тиги машинеге салды, мен инимди да опузага салбасын деп эчтеп алгам да. Күбөлөрүм бар менин барын беттерине коюп берем мен. Кимге берип кандай эмне машина менен жүргөн, жеке машина. Анан ошол өздөрүнө пропусктар тааныштарына мек деп кызыл пропуска берип атат да, кызыл пропуска. Бул кандай пропусканы берчи кишиге бериш керек да. Иштеген адамдарга бул ак башыда кандай кырдаал болуп атат. Красный 30-на чейин жарайт дейт. Андай пропусктарды берип койсо, ушулар жооп бере бер, теңкин оор чыкса, болуп эметип атса. Мындай сотрудниктерге чара колдонуңуздар. Мына мен өзүм ушу келсе мага келишсин. Коркутуп красный менен, черный менен, СМС менен коркутту. Сотрудниктер кантип ушундай болсун? Өзүнүн жумуш билбейт мындай адамдар. Мындай адамдарга чара колдонуп бериңиздерди сурайм. Анан мага протокол түшкөндө да протоколду өзүнүн нугунда түшпөй, мен ременде деле неподчинение кылып жазыптыр 5500. 5500 сом мен иштеген жокпуз. Мен, например, иштебейм, аялым да иштебейт, өзүм да иштебейм. Өзүм жеке жумушчуктарым менен. Өкмөткө салым кошкондон башка салыгын төлөбүз, патентин алабыз. Өзүм дальнобойщикмин. Мынчалык аша чапкан сотрудниктерди чара колдонуңуздар. Тез аранын ичинде. Монтип пропускту каалаган кишисине берип, текшериңиздер, мен да далилдеп берем бүт машинелер ошо кимге бергендерин. Сотрудниктер аттарын тааныган нарында бири-бирибизди тааныйбыз го. Жүзүнөн эле. Мен күбөлөрүм да бар.
Ошол жерде мен неподчинение дейт. Неподчинение деп каякта статья неподчинение эмеде статья 122 пункт 1 менен жазып коюптур. Элдин маалына караңгы ойлойсуңарбы? Өзүңөр караңгысыңар. Бул гай бир күн кечке ушу протоколдун аркасынан биз самсалатып ишинер. Карапайым элди ушинтип кыйнап атышат да бул. Анан карапайым элдин жини келген ушул да. Момдай нерселерди так карап чечип бербесеңер, укырдаалда момдай нерселерди, пропусктарды ар кимдерге берип, мондай жооп береби ошолор эртең күнү. Жоопко тартыңыздар ушундай адамдарды. Мен сиздер карабасаңыздар башка жерлерге да чыга берем. Мындай аферисттердин колуна биздин келечек муунду салып бергибиз келбейт. Таза ак иштейт, ар бирибиз өзүбүздөн баштайлык, таза өзүнүн иштерин так аткарышсын. Наркынысы менен коркуп, бунусу менен коркутуп, карасы менен коркутуп, кызылы менен коркутуп, кишинин баарын көңгөн экен ушуга чейин. Ошон үчүн ушу туңгу жакта туруп атабыз азыр. Мына караңгылыктын. Ошол жерде начальник дейт, уузун начальнигинен бери жүрүштү. Калыс сүйлөгөн бир киши көргөн жокмун. Бөркөлсө баш алып эле тиги жерден тигини камап, муну камап эле. Мына камаптыр 4 машина ошол жерде турабыз биз. Калгандарын деле камабайт биланда. Биз сүйлөп койгон кишини камайт. Унчукпаган кишилерди кое берет. Ачыкта айтабыз да, эмне жашын ушуга чейин келдик го, макул. Унчукпай эле деп койгон сайын аша чабасыңар. Ушуну нарын ыйгарым окул губернатор Нарын шаарынын жана бул ушу закон, бул нерселерди караган өкүлдөргө адам укугу бул жанагы булардын үстүнөн кимдер карайт, ошол өкүлдөргө кайрылат элем да. Бул жана пропусту бергенде дагы оюнчук эмес. Мындай элге өрбөйт, өздөрү пайдаланыш үчүн балыкка барат экен, тияка барат экен, бияка барат экен, тияка барат экен, конокко өздөрү барат экен ушулар. Карапайым эле үйдө отурат, тиги карантинде деп. А булар болсо көчөдө монтип пропусттарын каалаган кишисине берет. Тааныгандар жаман көрсөңөр жаман көргүлө, бирок чындыкты айтыш керек бир. Ушуларды бир тартипке салып коюңуздар сурайм. Органда иштегендер мен далилим бар. Ошол жерде мен алып барсаңыздар далилдеп берем. Эмне кылгандар. Бир күн жүрүп ошону көрдүм мен. Бир күндө. А булар ошол жерде жүрүп эмнени гана кылып атышат. Каалаганын кылып атышат да. Рахмат. Кырдым. Окуңуздарга. Өйгөйлөр ушул.